Бир нече күнгө созулган нөшөрлүү жаан Аргентинанын бир катар райондорунда суу ташкынын жаратты. Калктуу конуштар суу астында калууда. Азыр үйүмдөгү суу 40 сантиметрге чейин көтөрүлдү. А бул болсо Аргентинанын Санта-Фе шаары. Мындагы көчөлөрдүн баарын суу каптаган. Бул жерде декабрь айында да каттуу суу ташкынынан көп турак жайлар жабыркаган болчу. Буга чейин да мындай кырсыктар болгон, бирок бул ирет суунун агымы өтө катуу келди. Айрым жерлерде суунун көлөмү адамдардын бою менен эле барабар болуп калды. Бийлик өкүлдөрү кабарлагандай, табият кырсыгы жабыркаткан аймактардан бир канча үй бүлөлөр эвакуацияланды. Алардын баары спорт клубтарына жана маданият борборлорунун имараттарына убактылуу жайгаштырылды. Бул арада коңшу жайгашкан Уругвайда да кырсык жүз берип, 17 киши жарат алган айтылууда. Каттуу шамал коштогон нөшөрлүү жаан бул жерде да бир нече калктуу конуштарды жабыркатты. Каттуу шамал коштогон нөшөрлүү жаан бул жерде да бир нече калктуу конуштарды жабыркатты. Андагы шамалдын ылдамдыгы саатына 100 чакырымды түздү. Учурда кырсыктан жабыркаган аймактарда куткаруу иштери улантылууда.